Бүгүнкү алынган маанилүү жана орчундук кабарлардын топтому менен тааныштырып, эфирде жаңылыктар маалымат программасы. Алгач бүгүнкү берүүбүздөн кыскача. Ош шаарындагы Кудайберди базарынын жанындагы жол кеңейтилет. Туш келди темир таштар менен курчалган бейиттердин көрүнүшү мындан ары тарыхый тоонун көркүн бузбайт. Сулайман тоо көрүстөнүндөгү темир тосмолор 10 күндө алынат. Ош шаарынын тургундары үчүн жагымдуу кабар. Жакында калаага 46 электробус алынат. Кара сууда 2 күндө 2 келин өз жанын кыйды. Ошто 3 миллион сомдук алдамчылыкка шектүү жаран кармалды. Ош шаарында Разаков жана Касымбеков көчөлөрүнө чыгуучу кошумча жолдун курулушу толугу менен аягына чыгарылат. Учурда жолдун долбоору даярдалып, курулуш иштери жанданды. Анда жолду кеңейтүүдө тоскоол болгон бир катар курулуштар өткөн жылы буздурулган. Көп өтпөй эле айрым жарандар бошогон жерлерди кайрадан тосуп, контейнерлерди орнотуп алышкан. Эми алар толугу менен алынып, токтоп калган курулуш иши кайрадан улантылууда. Шаар башчысы курулуштун ыргагынан жеринен кабар алып, тиешелүү кызматтарга жумушту тездетүүнү жана жолду сапаттуу бүтүрүүнү тапшырды. Анча-мынча кечиксе кечигебиз, бирок сапаттуу кылып, жакшынакай кылып жасап беришибиз керек да. Эми онун бардыгына азыр үйлөр курулуп атат. Эми булар түшсө уже жол керек буларга. Ошондо жолубуз дагы болот, паркыбыз дагы болот. 4 тилкелүү кеңейтилген кошумча жол Манас Ата аймактык башкармалыгында Разаков жана Касымбеков көчөлөрүнө чыгуучу кошумча жол толук бүтсө, унаа агымын жөнгө салат. Учурда бул жайда жол кеңейтүүдө тоскоол болгон курулуштар алынып, жолдун курулушу башталды. Аталган жолдун курулушу өткөн жылы башталып токтоп калган. Анда жолду кеңейтүүдө тоскоол болгон бир катар курулуштар буздурулган болчу. Көп өтпөй эле айрым жарандар бошогон жерлерди кайрадан тосуп, контейнерлерди орнотуп алышкан. Эми мындай өз билемдикке чекит коюлуп, жол чекесине чейин чыккан 10 контейнер алынган. Баягы вулканизация ишканалары ачылып кеткен. Кечээ күнү ошол Жанар Кубанычтын тапшырмасына ылайык бардык ачылган вулканизацияларды, контейнерлердин баарын снос кылып кайрадан ачып, бүгүнкү күндө иш башталды. Азыркы башталгыч иштер ошол жерде кичине жекелик канал өткөн жер бар эле, ошол жекелик каналдын нугун башка жака бурдуруп, жолду кеңейттик. Азыркы убакта ошол лотокторду коюу биринчи этап иштери жүрүп жатат. Шаар башчысы Жанарбек Акаев иш ыргагынан жеринен кабар алып, жумушту создуктурбай сапаттуу бүтүрүү талабын койду. Ошондой эле ишкерлер ар дайым колдоого алынарын, бирок баары мыйзам чегинде болоорун айтты. Ишкерлерге шарт түзөлүү, ишкерлерди колдойбуз деп президент баш болуп кайрылуу жасап атат элге. Бул деген сөздү биздин ишкерлер аны кыянаттык менен пайдаланып аша чаппаш керек. Биз ал жерде ишкерлерди колдойбуз деген сөз бул каалагандай контейнерлерди кое бергиле, жолдун боюна сода кылып, башаламан содага чыгып алгыла деген сөз эмес. Ошон үчүн анча-мынча жерде Ошто өзгөчө жанагы мурда токтотулган май коюучу жайлар, айрым жерлердеги контейнерлер кайра коюлуп баштаганы бул аларга биздин баары колубуз жетет. Азыр булар жөн эле чыгым болду. Жол түшкүчө убактылуу контейнерлерди кое башташты. Биз жолду баштадык, анын бардыгы алынды. Мисалы, жөн эле ошол жерде усталары салып чыгым болду. Манас Ата аймактык башкармалыгы калк эң жыш жайгашкан аймактардын бири. Анын үстүнө бул жерде Кудайберди базары орун алгандыктан, унаалардын тынымсыз каттамы жүрүп турат. Андыктан бул тилкеде жолду кеңейтүү зарылчылыгы жаралып келген. Жаңы курулуп жаткан жол 4 тилкелүү болуп, жалпы узундугу 1,5 чакырымды түзөт. Ушул аралыктан бурулуп, мына эмеге чейин келебиз. Базарга. Мына жерден тетиги жерден бияка бурулуп атабызбы? Кудайберди базарына чейин келебиз. Ооба. Бул жер 14 метр, себеби мына эмеси кеңдиги чыкпай калды. 14 метр чыгар. Бул жерде деле 2 тилкелүү жол болот. Эки тарабында тротуар, ирригациялык лотоктор, бирок машина токтоочу жай калбай калып атат. Эки полоса. Эки полоса унаа жүрө турган. Анан бул жерден Кудайберген базардан Мына Разаков көчөсүнө чейинки аралыкта бул жерде 4 тилкелүү болот. 2 тилкелүү, 2 тилкесинде эме полоса бесик барсын. Машина токтоочу жайлар бар да. Тротуар, эки жагында тротуар каралган, ирригациялык лотоктор БТ2 маркасында. Ош шаарында бул жылы жол инфратүзүмүнө басым жасалып жатат. Быйылкы жылы шаардагы негизги көчөлөрдү оңдоо үчүн республикалык бюджеттен 1,5 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. Жалпы шаарда 50 чакырым жол жасалууда. Алмагүл Эрке Байгызы, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ. Жакында Ош шаарына 46 электробус сатып алынат. Учурда иштеп жаткан троллейбус линиялары оңдолуп,
3-чү жаңы каттам ишке кирет. Маалыматты Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында мэрдин орун басары Эрнест Толтоев билдирди. Электробустар 2 этап менен алынып, каражат Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынан алынган насыянын эсебинен төлөнөт. Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол фонду мекемеси жол чарба департаментине бириктирилип, анын базасында жаңы структура түзүлөт. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Жаңы түзүлгөн мекеме 2 уюмдун укуктук мураскери болуп эсептелип, жол тармагындагы каражаттарды башкаруу, жол иштерин уюштуруу жана ведомстволор аралык координациялоо функцияларын аткарат. Мындан тышкары жол чарба мекемелеринин штаттык түзүмү жана айрым функциялары такталып, Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгүнө да өзгөртүүлөр киргизилди. Жаңы тартипке ылайык ишкананын функциялары кеңейтилип, ал жолдорду оңдоо жана куруудан тышкары көпүрөлөрдү, инженердик курулмаларды жана айрым аэропорттук объектилерди курууга да катышат. Ошондой эле ишканага жолдордун техникалык абалын көзөмөлдөө, жол кыймылынын коопсуздук схемаларын иштеп чыгуу жана инфраструктуралык долбоорлорго катышуу милдеттери жүктөлдү. Сулайман тоодогу көрүстөндөрдүн темир тосмолору толугу менен алынат. Кезинде кароосуз калып, туш келди темир таштар менен курчалган бейиттердин көрүнүшү мындан ары тарыхый тоонун көркүн бузбайт. Мүрзөлөрдү тосуу ислам шариятындагы сөөк коюу жөрөлгөсүнө дагы туура келбейт. Мындан улам тарыхый мурастын элесин бузган темир тосмолорду алып салуу боюнча атайын комиссия жана аалымдар кеңеши бир чечимге келишти. Комиссия мүрзөлөрдүн жакын туугандарына 10 күн убакыт берди. Бул убакытта бейиттин жакын туугандары макулдугун берип, кабырдын айланасын бошотуу керек. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Ар жылы жаз мезгилинде жер жумшарган мезгилдерде өзгөчө ушул жайым жумшараттагы жер казылган жер түшүп кеткен учурлар абдан көп болуп тура. Ал чуңкур болуп калган жерлерге азыркы күнгө чейин ит мышыктар уялап алат. Ал жерде ооруларды жугузуу коркунучу дагы бар. Ар кандай санитардык бир оорулар жугузуу бир тобокелде болгондуктан, эгерде ушул жалпы тосулмалар алынгандан кийин бул жерде биз дөңсөлөрдүн бардыгын биздин Ош шаарындагы похоронный бюро бар, алар менен биргеликте музейдин кызматкерлери менен дөңсөлөрдү кайрадан көмүп, чуңкурларды иреттөө иштери жүргүзүлөт. Сиздер көрүп турасыздар, бул мүрзөдө эч кандай маалыматы жок. Бирок музейдин кызматкерлери жана ушул мүрзөнү инвентаризациялоо боюнча атайын комиссия бул жердеги кабырдын орду жана маалыматы боюнча санариптик тутумга киргизди. Жакынкы ошол 10-июнга чейин бул жерде жаткан кабырдын туугандары, жакындары Сулайман тоого келип атайын макулдугун бериши керек. Сулайман тоодогу мүрзөлөргө акыркы сөөк 1978 жылы коюлган. Ошол мезгилден бери тарыхый мурастын 15 гектарга жакын аймагын темир таш тосмолор жана эстеликтерден тургузулган мүрзөлөр ээлеп турат. Жыл өткөн сайын бейиттердин тосмолору чирип, айрымдары түшүп дагы кеткен. Мындан улам тоодогу көрүстөндү иретке келтирүү иштери башталды. Чөптөрдү уралышпайт. Чөп кургап, анан жалпы эле шаар тургундарына коркунуч алып келген жагдайлар орун алып атат. Ал эми бул жолу ушул Маданият министрлигинин демилгеси менен 28 адамдан турган ведомстволор аралык ушул комиссия түзүлүп, 3-чү отуруму болуп өттү. Биз ушул Азирети муфтийибиз менен дагы сүйлөштүк. Эң башкы принцип бул жердеги сөөккө кабырга тийбөө да. Ошол бир принциптерди сактоо менен сыртындагы тосмолорду алып, мына ошол тосмолорду кайра эле ушул мүрзөнүн тегерегинде баягы адамдар кирип кетпеш үчүн, жаш балдар бияка чыгып албаш үчүн баягы тосмо катары тартууда биз колдоно турган болуп атабыз да. Мааниси бар жерлерди эске алуу менен өзүбүздө баягы адамдардын аты чыккан адамдар коюлган да. Тоодогу көрүстөндөрдү иреттөө боюнча алымдар кеңешинин фатвасы дагы чыкты. Анда кабырдагы сөөккө зыян жеткирбей туруп тазалоого уруксат берилди. Мусулман алымдары мүрзөнү баалуу таштар менен же темир тосмолор менен корууга шарият жол бербестигин эскертишти. Эми ошо зарыл болбосо өзү эчтеке койбогон жакшы. Анан ушундай койгусу келип калган тагдырда болсо анда бийиктиги 30 сантиметр
тегерегинде ашпаганда туурасы дагы бир 60-70 сантиметр болгон нерсеге атын жазып койгонго, мындай бир белги коюп койгонго гана уруксат. Атайын чоң эстелик тургузуу, мындай темир тосмолор менен бир канча расход кылуу шариятта талап эмес. Эмне үчүн мына кабырга коюлганда да өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, болбосо биз эми шунча атам эле же өткөн жакыным эле деп кымбат баалуу килемдерге ороп койсок болбойбу беле? Жок. Ак, эң жөнөкөй ак биз неге жанакындай кепинге гана ороп коюп атабыз. Эмнеге ал жер чирип кетет, жок болот. Бирок шарияттын талабында жуулуш керек, кепинделиш керек. Тосмолор алынганы менен каттоодогу ар бир кабырдын орду жана маалыматы так сакталып калат. Мүрзөлөр изилденип, 1700дөн ашуун өздүк маалыматтар тарыхый тизме катары Сулайман тоонун атайын сценариптик базасына киргизилди. Бул көрүстөндөргө коюлган сөөгүттүн жакын туугандары 10-июнга чейин комиссияга макулдугун бериши керек. Бийиктиги канча, туурасы канча, мунун бардыгы биз санариптештирдик. Эгерде бул алынгандан кийин бир жакын туугандары келип, мен толук аты жөнүн билбейм, жазылган эмес, бирок ушул жерде болот эле деп бизге болжолдуу жерин айтып берсе, биз ошол сайтка кирип, мунун жайгашкан жерине чейин биз көрсөтүп бере алабыз. Булар алынып кеткенден кийин деле. Азыр аты жөнү жок турат. Мына карасаңыз, чөптү биз ороп атабыз, мына арасынын ичиндеги чөптөрдү тазалоо аябай кыйын. Мунун ичине биздин кызматкерлер кирип тазалай албайт. Көпчүлүк учурунда ушул түшүп кеткен жайларда аралаш кыйын. Өзгөчө күн ысыган мезгилдерде сойлоп жүрүүчү жылан, бакалар абдан көп. Сулайман Тоо Маданият министрлигине караштуу ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк баалуу мурастар тизмесине катталган объект. Бул жердеги ар бир өзгөртүү эл аралык талаптарга шайкеш келиши шарт. Буга чейин Ош шаарында жабылганына 50-70 жыл болуп калган көрүстөндөр рекультивацияланган. Калаада жалпы 50 көрүстөн болсо, анын 15-и жабылып, жашылдандырылды. Абдумалик Базарбаев, Залкарбек Токтосун уулу, Ош ТВ. Ош облысына караштуу Кара Суу районунда 2 күндө 2 келин өз жанын кыйды. Мамажан айылында көз жумган 21 жаштагы Анар Абдуллаеванын артында эгиз балдары калды. Айыл башчысы Шерали Журоев BBC кыргыз кызматына келинди тааный турганын, жашоо шартынан да азын оолак кабардар болгонун, соңку мезгилде кыйналып жүргөнүн айткан. Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү келин 22 майда каза болгонун ырастаган. Маалыматка караганда милициянын нөөмөт бөлүмүнө маалымат түнкү 12:30 чамасында Ош облустук ооруканасынан түшкөн. Алдын ала маалыматка караганда келин өз үйүндө асынып алган абалда табылган. Bir güндөн кийин ушул эле райондун Кышабат айылында дагы бир каргашалуу окуя катталды. 23 май күнү 27 жаштагы Гүлдана Алишер кызы күмөндүү каза болгону кабарланган. Аймактык милиция 27 жаштагы келин мал сарайда асынып каза болгонун билдирип, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталганын кабарлаган. Ошто ири көлөмдөгү алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, шектүү Нокен районунда жана Кызыл Кыя шаарында жүргүзүлүп жаткан тергөө иштерин оң жагына чечип берүүнү убада кылып, жалпы суммасы 2.784.000 сом өлчөмүндө акча алган. Жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын негизинде Ош шаарынын 1993 жылы туулган тургуну кармалган. Ал өзүн жактоочунун жардамчысы катары тааныштырган, иш жүзүндө ишканалардын биринде юрист болуп иштегендиги такталды. Ал шериги менен жаранга тергөөнү оң жагына чечип берүүнү убадалашып, 20.000 акш долларын жана 100.000 сом алышканы айтылат. Кийинчерээк шектүүгө карата бөгөт чарасын үй камагына өзгөртүп берүү үчүн анын жакындарынан дагы 18.900 акш долларын жана 100.000 сом акча алганы аныкталган. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголгон. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Өлкөдө ай сайын берилүүчү бала ырысы аттуу жаңы мамлекеттик жөлөк пул мыйзамдаштырылды. Ага президент Садыр Жапаров кол койду. Ушул жылдын 1-июлунан тарта ар бир балага 3 жашка чыкканга чейин ай сайын 1200 сомдон төлөнөт. Жөлөк пул үй бүлөнүн кирешесине карабастан берилет. Жобого ылайык төлөм 2023 жылдын 1-августунан тартып төрөлгөн балдарга төлөнөт. Мыйзам кичинекей балдардын тамактануусун жакшыртуу максатында кабыл алынган. Бул жөлөк пул социалдык абалына карабайт жана үй бүлөлүк кирешесин эсепке алынбайт, бардыгына тегиз берилет. Өлкөдө 3 жашка чейинки балдарга ай сайын берилүүчү бала ырысы аттуу жаңы мамлекеттик жөлөк пул мыйзамдаштырылып, ага президент Садыр Жапаров кол койду. Мыйзам жаш балдардын тамактануусун жакшыртуу жана жаш үй бүлөлөрдү колдоо максатында кабыл алынган.
Учурда өкмөт тарабынан жөлөк пулду дайындоо жана төлөө боюнча атайын жоболор дагы иштелип чыккан. Бала ырысы 2023 жылдын 1 августунан тартып төрөлгөн балдарга дайындалат. Эгиз же 3 төрөлсө, ар бир балага өзүнчө дайындалат. Жөлөк пулду алуу үчүн бала менен ата-эне чогуу жашашы керек. Арыз бала 3 жашка чыкканга чейин берилиши зарыл. Эгер акча 6 ай бою алынбаса, төлөм токтотулат. Жөлөк пулду берүү бала 3 жашка чыкканга чейин аткарылат. Ош шаарынын тургуну Бурлай Койгелдиева учурда 9 баланын энеси. Анын эң кенже баласы жакында 1 жашка чыгат. Буга чейин балдарына 1200 сомдон жөлөк пул төлөнүп келген. Бирок жолдошу уну алгандан кийин төлөм токтотулган. Каарманыбыз ар бир балага берилген каражат наристенин керегине жарап каларын айтып, документ иштерин жеңилдетип берсе дейт. Учурда ал 1200 сом өлчөмүндөгү жөлөк пулду алуу үчүн документ тапшырууга даярданып жатат. Көп балалы менен мамлекеттен колдойбуз дегенден барып эме кылсам, аракет кылсам, ошо кичинекейиңизге гана чыгарып берип алабыз деди. Эми 9 балам бар да, онун бирөөсү эле пособиядан чыкса, калганын алышсамбы деп ойлодум. Мени берип калсам мен ыраазы болот элем да. Сүйүнүп калабыз, балдарыбыз да сүйүнүп калат, бир нерсесине жарап калат. Азыр мына кымбатчылык малда укам бирисинин пут кийими жарабай карабай калат, биринин температурачкасы толуктап эчке болот. Менде 5 окуйт да. 5 балам бир нерсесине жарап калса, мен сүйүнүп калам, балдарым деле сүйүнүп калат. Жөлөк пул үй бүлөнүн кирешесине карабастан бала төрөлгөн күндөн тартып 3 жашка чыкканга чейин ай сайын төлөнөт. Ал үчүн ата-эне жөлөк пул дайындоо боюнча арыз менен аймактагы социалдык бөлүмдөргө кайрылса болот. Ал эми бийик тоолуу аймактарда жашап, 3000 сом өлчөмүндөгү көмөк жөлөк пулун алган жарандарга бул төлөм берилбейт. Кайрылгандар эми баягы шаардагы каттоосу менен анан фактически жашаган жери дал келиш керек да. Бул жөлөк пулду 1 жаштан 3 жашка чейинки балдар алат. Ошону менен бирге эле баягы үй бүлө көмөк жөлөк пулун алып аткан үй бүлөлөр деле алса боло берет. Бирок берки бийик тоолуу аймактарда жашаган дагы бир жөлөк пулдун түрү бар. Аны алгандар бул бала ырыс жөлөк пулун ала албай калышат. Учурда 16 жашка чейинки балдары бар муктаж үй бүлөлөргө 1200 сом өлчөмдө жөлөк пул берилүүдө. Бийик тоолуу аймакта жашагандар үчүн сумма коэффициент менен эсептелинет. Аталган жөлөк пулду алуу үчүн үй бүлөнүн кирешеси жан башына 1000 сомдон жогору болбош керек деген жобо элдин нааразычылыгын да жаратып келген. Кандай документтер кетет дегенде, ошо балдардын күбөлүктөрү, ата-эненин паспорттары кетет основной. Анан баланын иненин номери болуш керек. Ошого карап бере беребиз. Анан калган документтерди баягы түндүк аркылуу алса болот. Основной негизги документтер ошо. Ош шаарында 3 жашка чейинки болжолдуу 50 миңге жакын бала бар. Ал эми өлкө боюнча 3 жашка чейинки балдардын саны 445 миңге жетет. Министрлер кабинети быйыл 3 жашка чыга элек балдарга жөлөк пул төлөө үчүн бюджеттен 3 миллиард 316 миллион сом бөлөөрүн билдирген. Аталган мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 29 апрелде кабыл алынган. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Күйүүчү май ташыган жана саткан ишканаларга убактылуу субсидия берилет. Токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Кысмалиев кол коюп, 25 майдан тартып күчүнө кирди. Ал 30 сентябрга чейин созулат. Анын өлчөмү күйүүчү майдын азыркы баасы менен министрлер кабинети бекиткен баа ортосундагы айырмага ылайык болот. Түрксип жана Сары Агач темир жол бекеттеринен жеткирүү базисинде баалар АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин тоннасына $860, АИ 95 үлгүсүндөгү бензиндин тоннасына $940, дизелдик күйүүчү майдын тоннасына $950, суюлтулган автогаздын тоннасына $575 болот. Ошондой эле күйүүчү май өндүргөн жана ташыган компаниялар үчүн акциздик салык мөөнөтү кийинки айдын 20-сына чейин жылдырылат. Токтомго ылайык күйүүчү майдын баасын мамлекет убактылуу тескейт, субсидияга берилүүчү каражатты табуу жана бөлүштүрүү милдети Финансы министрлигине тапшырылды. Министрлер кабинети ошондой эле мунай жана мунай азыктарын автоунаа менен өлкөгө алып кирүүгө тыюуну да убактылуу токтотту. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Канат Сагынбаев иш сапары менен Москва шаарында жүрөт. Ведомстводон маалымдашкандай, ал көп функционалдуу миграциялык борбордун башкы директору Антон Игантон жана Москванын экономикалык саясат департаментинин өкүлү менен жолугуп, борбордун ишмердүүлүгү менен жакындан таанышты. Жолугушууда тараптар Кыргызстандын жарандары тарабынан милдеттүү манжа изин каттоо, сүрөткө тартуу жана медициналык кароодон өтүү тартибине байланыштуу маселелерди талкуулашты. Сагынбаев россиялык тарапка бул аймакта эмгектенген Кыргызстандын жарандарынын убактылуу жүрүү мөөнөтүн узартуу кызматын санариптештирүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Мына ушундай кабарлар бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыгарды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламатта калыңыздар.